Мына ушундай сонун айылдардын биринде жери 6 соток болгон сатылуучу жер участок чыкты. Баасы болгону 800 000 сомго бааланды, плюс кеми бар. Жери тегиз, кызыл китеби бар. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Мен турган жер бул Каратай айылы. Мадыга келесиздер. Мадыдан өткөндө Башбулак, Башбулактан өткөндө Каратай айылы. Бул Каратайдын эң негизги көчөсү. Ушул жерден солго бурулуп түз жүрүп барыңыздар. Анан сиздерге дагы да бир толук маалымат берем. Каратайдан Акжар айылына кирип, түп-түз жүрүп келгениңиздерде, мына асфальт көчө көрүп атасыздар. Ал жер типа бир канал, сай болуп калат экен. Ошонун жанынан сиздер солго бурулуп, шагыл көчөгөчө түп-түз жүрүп барсаңыздар, Акжар айылынын жаңы конушу башталат. Ошол жаңы конушта кире бериште сатылуучу жер участогубуз турат туугандар. Сонун, менимче адресин түшүндүңүздөр. Каратай айылынын жанындагы Акжар айылы. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчү сатылуучу жер участоктун алдына да келип калдым. Бул жак эски Акжар айылы. Караңыздар, жап-жашыл болуп көрүнүп эле турат. Мен турган жер болсо, бул Акжар айылынын жаңы конушу. Айтайын деген сатылуучу жер участогубуз ошо эски Акжар айылына жакын. Өтө жакын. Сиздер бул жака бир аз эле жүрүп кетсеңиздер, так. Мына сатылуучу жер участок болуп калат. 6 соток, тегиз, кызыл китеби бар. Маалымат берип баштайм. Баасы жана ээсинин номери ушул видеонун экранында жазылып турат. Кийин келип өзүңүздөр дагы көрүп, таанышып, маалымат алып кетесиздер. Телефондо бүтө турган иш эмес. 6 соток болгондо туугандар, узун тураларын түшүндүрөйүн сиздерге. Кечээ эле архитекторду чакырып, казыктарын кактырдым дейт. Ушул жерден башталат экен дагы. Мына жакта бир стойка турат. Көрүп атасыздарбы? Бул жагы турасы 18 метр. Ушул эле казыктан баштап, мына жакта мына ээси өзү турат. Көрүп атасыздарбы? Ошол жерге чейин 35 метр узунучу. Мына жакта бир бала турат. Ошо ал жагы деле турасы 18 метр. Кыскасы 6 соток, 18ге 35. Жери тегиз. Эч кандай бир уклон жери жок. Анан кызыл китеби бар. Документи так. Үй салып атат элем. Ошого бир аз акча жетпей атат. Ошол эле себептен сатып атам деп ээси мага маалымат берди. Азыр эми жерди жөндөн сатпайт. Акча керек болгондо гана бир айла жоктуктан гана сатат. Себеп дегенде жер жок и кымбаттап атат плюс. Андыктан колдон чарбай алыңыздар. Жер алган адам утулбайт туугандар. Анан бул жаңы конуш болгонуна карабастан, мына ушундай үйлөрдүн саны дагы күндөн күнгө көбөйүп аткан учуру. Мына бактарактар турат го, ал жак уже эски Акжар айылы. Жакшы, мына үйлөрдү караңыздар. Сонун. Күндөн күнгө үйлөр түшүп көбөйүп аткан учуру. Лайктан басып, дос, тааныш, тууган, урук, группа бүт баардык тарапка сатылуучу жер участоктун видеосунун ссылкасын жибериңиздер, алар да кирип көрүшсүн. Ошол, мына бул жагы турасы 18, бул жагы 35. Баардыгы жакшы. Жери тегиз, кызыл китеби бар. Обмен вариант жолдору жок. Ошол акча керек болгонуна байланыштуу только нак акчага сатылат экен. А так машинам бар, да бир нерсем бар деп сурагандар өтө көп экен. Бирок нак акчага сатыш керек экен туугандар. Ошондой колдон чарбай алып коюңуздар, лайктан басыңыздар. Албай турган болсоңуздар, дос, тааныш, тууган, урук, группа бүт баардык тарапка ошол сатылуучу жер участоктун видеосунун ссылкасын жибериңиздер, алар дагы кирип көрүшсүн. Азыр эми жер издегендер өтө көп туугандар, билесиздер. Ошондой. Шаарга деле жакын, Ошко жарым саатта жөн эле кирип барасыздар. Акжар, наржа Каратай, Каратайдан Башбулак, анан Мады болуп калат, билесиздер. Баасын айтайын, канча дей турган болсоңуздар, 800 000 сом. Өтө сонун ба. И плюс кеми бар. Балким 750-гө берет, балким 700-гө берет. Ал жагын ээси менен өзүңүздөр сүйлөшөсүздөр. Барыңыздарга ийгилик, колдон чарбаңыздар. Ушундай тегиз экен.